АКШнын эң узак жашаган тургуну 114 жашында каза болду. Леси Браун АКШнын эң узак жашаган тургуну экени 2018-жылдын май айында белгилүү болгон. АКШнын Огайо штатындагы Кливленд Хайт шаарынын тургуну Леси Браун 114 жашында бул дүйнө менен кош айтышты. Бул тууралуу Cleveland.com басылмасы жазды. Маалыматка ылайык, эң улгайган киши өз үйүндө үзүлгөн. Анын небереси чоң энесинин узак жашоо сырын журналисттерге айтып, байбиче таттуу картошканы жакшы көргөнүн жана Кудайга дайыма ишенип келгенин билдирген. Леси Браун АКШнын эң узак жашаган тургуну экени 2018-жылдын май айында белгилүү болгон. Ал 1904-жылы Атлантада төрөлгөн. Артында 50дөн ашык урпагы калды. Булак Спутник чекиткежи. Көчөдө түкүргөн дагы 2 милиционер видеого түшүп калды. Роликти окурман 9 январь күнү саат 17:53 тартып алган. Бишкектеги номер 1 сезонун кире беришинде 2 милиционер чылым чегип түкүрүнүшкөн. Окуянын видеосун окурман Спутник Кыргызстан агенттигине WhatsApp каналы аркылуу жөнөттү. Кадрда көрүнүп тургандай, милициянын формасын кийген кишинин тамекисин жөнөкөй жаран күйгүзүп берген. Анын жанында капюшон кийип турган киши дагы чылым чегип жатат. Экинчи видеодо ошол эле милиционер формачан башка эркектин жанына басып барат. Анысы дагы телефон аркылуу сүйлөшүп бүткөндөн кийин жерге түкүрүп коет. Эске салсак, буга чейин жарандар көчөдө түкүрүп чылым чеккен милиционерди видеого түшүрүп алышкан. Көп өтпөй анын ким экени жана кайсы жерде иштери аныкталган. Булак Спутник чекиткежи.